Саламатсыздарбы? Бул НТС телеканалы эмнеге телеберүүсү. Айрым депутаттардын тобу, алардын ичинде Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов жана башкалар шайлоо системасын преференциалдык системага өткөрүүсүн сунуштап жатат. Преференциалдык система дегенибиз бул жалгыз гана партияны шайлоочулар шайлабастан, ал партиянын ичиндеги кайсыл кандидат, кайсыл талапкер жогорку кеңешке келүүсү татыктуу экендигин дагы шайлоо дегенди билдирет. Бул системанын кандай артыкчылыктары бар, кандай кемчиликтери бар, бүгүнкү талдоочулар менен сүйлөшөбүз. Меймандарыбыздын бири Алтынбек Турдубаевич Сулайманов, жогорку кеңештин депутаты. Ассаламу алейкум агай. Алейкум ассалам. Эми ушул системаны сунуштоонун зарылчылыгы эмнеде эле, эмне себептен бул идея келип чыкты? Бүгүнкү күндө ушундай талап пайда болуп атат. Эгер парламент күчтүү болсун десек, депутаттардын деңгээли жогору болсун десек, профессионалдар келсин десек, жаңы жүздөр, акчага таянбагандар жүздөр келсин деген болсок, ушундай системаны сунуштоо мезгил талап кылат. Буга чейинки бул система Сулаймановдун эле сунушу эмес. Буга чейин Жанар Акаев, Исхак Абсаматович, ага чейин дагы башка депутаттар сунуштап келген. Бул дүйнөдө көп өнүккөн өлкөлөрдө иштелип аткан, бүгүнкү күндө практикада иштелип аткан ыкма. Буну биз ойлоп тапкан жокпуз, бул болуп аткан жүрүш. Буга чейинки 10 жылга чейинки шайлоо кандай жүргөнүн жакшы билебиз. 10 жылдан кийин партийный списокто мына списокко жесткий списокко берилип атканда, андан кийин АСУнун кирген 15-жылдан баштап избирательный участокто сатуу деген, добуш сатуу же комиссия менен сүйлөшүү деген бүгүнкү күндө жок болду. Бул жанагы шайлоодогу сатып алуу же болбосо ушундай нерселер көчөгө чыкты да, сыртка. Ушул нерсенин дагы азайышына бир топ жеңилдиктер болот. Список түзгөнгө жеңил болот. Ондукта, например, биринчи 10 списокто жанагы золотой деген понятиялар жок болот. Себеп дегенде 100-чү болуп дагы добуш алуу жакшы болгон болсо, ошол результат менен элдин добушун бергенине карап, сык ошонун эмеси менен кайрадан списокто тизип 100-чү дагы бир 5-чи болуп калышы мүмкүн. Алтынбек Турдубаевич, сиз айтып атпайсызбы? Дегенде буну иштеткен болсок, эң негизгиси элге добуш берүүнү кайтарып беребиз. Эл 120 список эмес, ар бир өзүнө жаккан кандидатка добуш берет. Эми сиздин сөзүңүздү жана жесткий список деп атпайсызбы? Демек, сиздин сөзүңүздү бир жыйынтыкка келтире турган болсок, учурдагы сиз иштеп жаткан жогорку кеңештин курамындагы партиялар күчтүү эмес, профессионалдар аз деген турасыз, Эл баасын берип койду го. Чоң рахмат. Бизде байланышта Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Темирбек Ишенбаевич Асанбеков. Темирбек Ишенбаевич, ассаламу алейкум. Саламатсыздар. Мен социалдык тармактардан сиздин жазгандарыңыздарды окуп, ушул пикир алмашууга катышууну сурандым. Себеби саясатчылардын арасынан бул преференциалдык системага ачык каршы чыгып аткан саясатчылардын бирден бири ганасыз сиз. Андыктан эмне себептен каршысыз, кайсыл жери туура келбей атат? Эми азыркы демилге көтөрүп аткандар, сапаттуу билимдүү адамдар барсын, коррупция жоготсун деген демилгени коюп атышат. Бирок биздин азыркы мамлекеттик системада жаңы төрөлүп аткан бала деле ата энеси больницага барып анча-мынча туура эмес иштерди кылып коюп коррупцияга аралашып калат. Өнүккөн жана айтып аткан мамлекеттерге ушунчалык мамлекет системасы туура түзүлгөн, партиялык маданияттуулуктан өскөн адам кааласа да коррупция кыла албайт. Коррупцияны жоготуш үчүн алдын ала көп уюштуруу, илимий иштер жүрүш керек. Ошол социалдык маселени көтөргөн, саясий маселени көтөргөн партиялар идеясын жазып, программасын жазып, ошол программа аткара турган партиястарды камдап, анан эл ишенимине жеткенде ошол программаны мамлекет деңгээлинде иш жүзүндө аткаруу үчүн партиялаштар менен парламентке барат. Азыркы биздин кырдаалда болсо, баягы эски машинага Мерседестин эмблемасын таккан менен ал Мерседес болуп калбайт да. Биз баягы эле эски ат менен барып эле анча-мынча өзгөрүү менен биз коррупцияны жоготобуз да. Мына азыр көп жаңы уюмдар чыгып атат. Коррупцияны жоготобуз деп, бирок өзүлөрү материалдык, жанагы муктаждыктарды чечүү маселеси менен соопчулук уюмдардын ишин кылып атышат. Агай, бирок сиз өзүңүз бир нече интервьюңузда айтпадыңыз беле? Бул чакырылыштагы депутаттар начар профессионалдар эмес, жакпайт деп. Бул системаны оңдоонун бир ыкмасынын бири чыккандыр да. Туура айтасыз. Биз легендарный парламент менен одномандатный мажоритардык системанан келгенбиз.
улуттук биримдик идеологиянын жоктугунан ар бир депутат өзүн айтып атат, мына улуттук кызыкчылыктан баарын отуруп легендарный парламентте эч жыйынтык чыгарылган жок. Андан кийин президенттик бийлик өттү. Бул тууганчылыкка өтүп кеттик. Анан дүйнөнүн басып өткөн ошо партиялык тарбиялоо жолу менен, коомдун аң сезимин өзгөртүү жолу менен биз партиялык парламент системага өткөнбүз. Бирок баягы эле мурда системага аралашып калган адамдар чыныгы партияны түптөбөй, улуттук идеологиянын биригүү шарттарын иштеп чыкпай, экономикалык багыттарды иштеп чыкпай эле парламентке барып эле баягы жеке кызыкчынын негизинде биримдик жоктугунан талаш тартыштын жыйынтыгы ана мамлекет системасына такалып атат. Мисал кылып кетейин, Алтынбек мырза өзү парламентте 6 партиянын ой пикири жок, 120 депутаттын ой пикири бар деп айткан. Бул партиянын жоктугун далилдейт. Партиянын уюштуруу жоктугун, биримдиги жоктугун. Бигер ошол партиялар бүгүнкү күнү, азыркы күнү жанагы системамен барса, билимдүү адамдар бар, сапаттуу экономиканы түшүнгөн, ошолор саясий мүмкүнчүлүгү жок, парламентке бара албай калышат. Кимдер барат? Популисттер барат. Элге таанылган жанагы акча менен сатып алган муктаж менен чечип турган адамдар барат. А чыныгы илимпоздор саясий мүмкүнчүлүк жок, бара албай калат. Бул сапаттуу парламент түптөгө жол ачпайт. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Биздин талкууга кошулуп аткан Динара Ашуракунова бар, саясий талдоочу. Динара, саламатсызбы? Динара, эми Темирбек мырзанын да Алтынбек мырзанын да пикирлерин уктуңуз. Анан Темирбек мырзанын айтымында бул преференциалдык система аркылуу кайра эле чөнтөгү кенендер, олигархтар өзүнүн шайлоочуларын сатып алып келет. Ал эми жакшы экономисттер, жакшы юристтер, адистер элге таанылбагандыгынан улам, акчасы аздыгынан улам келбей калат деп. Же билбейм, же кайра эле биз пропорционалдык системадан мажоритардык системага өтүшүбүз керекпи? Ал коркунуч дайыма бар. Бирок азыркы учурда дале ошондой практика болуп калган. Азыр деле партиялар шайлоого жарышып атканда талапкерлер өзүнө чуркап, ошентип керек болсо акча таратканга чейин барып, ошентип добуштарды топтойт. Преференциалдык системаны биз 2014-жылдан бери сунуштап атабыз. Мен ойлойм, азыр биз уже коом даяр болуп, азыр мына ошол жөнүндө азыр талкуулап да баштадык, мына демилгелер да көтөрүлүп атат. Мен ойлойм, бул жерде эми мындай да, азыр парламентке нааразы, парламенттин 6-чакыруунун 5-чакыруунун ишине нааразы болгон шайлоочулар азыр көбүнчөсү кайрадан баягы легендарный парламентти дагы мына азыр Темирбек мырза да айтып кетти, легендардык парламент жөнүндө эстеп, ошол ностальгия болуп, биз ошол ар кандай системаларды караштырып атабыз. Анын ичинде кайрадан ошол мажоритарный системага кайталоо деген. Бирок биз деген кайталабайбыз. Прогресс деген прогресс. Партиялар деген эми биз түшүнүп атабыз. 2010-жылдан баштап парламенттик системага өткөн менен партиялар андан бери эми катуу өнүкпөсө дагы, бирок акырындан баягы кичинекей баладай болуп өнүгүп келатат. Аны менен биз дагы барыбыз чоңоюп атабыз. Биз дагы ошо бир тажрыйбаны өтүп атабыз. Ал тажрыйбаны көп дүйнөлүк өлкөлөрдө деле андай өткөн. Анан эми эгерде карап көрсөк, мажоритардык системага биз кайта албайбыз, анткени бизде уже саясий партиялар бар. Мына бизден 200-төн ашык саясий партиялар бар. Туура аларды саясий партия деп ата албайсың, анткени алар деген шайлоонун алдында эле чыгып калат. Туруктуу мындай структурасы да жок, туруктуу мүчөлүгү да жок. Бирок биз деген мунун баарын тең азыр кайрадан башынан баштайбыз деген ойдон алыс болушубуз керек. Биз ошол преференциалдык системага өтүп, бул жерде кандай проблема чечилип атат? Бизде азыр деген саясий партияны биз тандап, анан кийин саясий партиянын лидери өзү депутаттарды парламентке мандатты таратып туруп киргизип атат. Биз анын баарын тең көрдүк. Ошондо депутаттар деген көбүнчөсү лидерге, партиянын лидерине кантип айтсам, баш ийип, ошол бизди тандады деп көбүнчөсү ошол менен байланышып калып атат. Шайлоочулар менен депутаттын арасында баягы байланыш үзүлүп калды. Преференциалдык система, эгерде биз азыр киргизсек, преференциалдык система депутатты шайлоочуларга байлап атат. Анткени биз деген саясий партиядан тандагандан кийин саясий партиянын ичиндеги ким татыктуу ошол мандатты алган деген лидер чечпейт, аны деген уже шайлоочу чечип атат. Биз ошону дагы карап көрүшүбүз керек.
Албетте bunun баары тең идеалдуу болуп кетпейт. Бирок биз деген ошого барышыбыз керек. Анткени азыр парламент шайлоочулардан алыстап атат. Алыстап калган, үнүн укпай атат, үнүн кызыкчылыгын дагы мындай бекем коргой албай атат. Ошондуктан бул жерде эгерде преференциалдык система алып шайлоочулар өзүлөр ошол татыктууларды партиянын ичинен ким татыктуу болуп ошол депутаттарды тандаса, мен ойлойм ошол депутаттар келип шайлоочуларга таянып, ошондон баштап анан кийин балким партиялар дагы өнүгүп баштайт. Анткени жалгыз лидер партияны өнүктүрө албайт. Партия Алтынбек мырза, эми биздин Кыргызстандагы партиялардын системасы жөнүндө айтпай эле коеюн, жаңы турукташып атат, бирок негизги эле Европа, Батыш жана башка өлкөлөрүндөгү партиялар бул деген бир идеянын тегерегинде бириккен бир муштум болгон инсандардын, саясий лидерлердин жана алардын өкүлдөрдүн бирикмеси деп билебиз. Анан кийин бул преференциалдык системаны киргизгенде ар бир саясий партиянын ичиндеги кандидат партия үчүн чуркабастан өзү үчүн чуркап, анан кийин партиянын ынтымагы ажырайт деген коопчулук бар да. Жерде мисалы үчүн Темирбек мырза 14-15 шайлоого катышкан. Шайлоого катышканда канча добуш алганын билбейт экенмин. Азыр бүгүн биз билет элек да, Темирбек мырза канча добуш алган өзү. Партия канча алган. Бүгүн ал кишинин рейтинги дайым болмок да. Мадымаровдун бүгүн рейтинги дайым болмок, өтпөй калган партиялардын. Темир Сариевдин, алар менен сүйлөшүү жүргүзгөндө, алардын ичиндеги инсандар менен сүйлөшүү жүргүзгөндө бүгүн дагы бул бир дагы жакшы жагы. Экинчи жагы, золотой деген понятие азыр жок болот, ондо турист деген жок болот. Андан эртеге партияга кимдер биригет? Партиянын идеясы менен, түрдүү баалуулуктар менен, кээ бирлери социализмди мистай өткөн болсо, коммунизм, консерваторлор, либералдар ушунун багытында сөзсүз идея менен партиянын ичинде биригет. Эгер идея менен бирикпеген болсо, мына партияда ата мекенден 2-3 киши чыгып кетти. Мына азыр 15-жылы Равшан Жээнбеков, дагы тиги Абдрахманов, азыр бүгүнкү күндө Жанар Акаев, мурункуда тиги генерал Исаков чыгып кеткен ошол партиянын идеясына туура келбей, баалуулуктары, көз караштары туура келбей деген үчүн алар чыгып кетишкен. Бүгүнкү күндө деле ошондой болду. Эртең деле бунсуз деле ушундай бириге албашымы. Бул жерде идея, бул жерде багыт, бул жерде курс бириктириш керек. Темирбек мырза, бул системадагы эң чоң кемчиликтердин бири деп учурдагы келтирип аткан аргументтердин бири бул албетте регионалдык бөлүнүү, аны жашырабызбы, жашырбайбызбы, бирок учурдагы өлкөдөгү трайбализм бар. Анан кийин шайлоочулар дагы кимиси келсе дагы мейли иши кылып биздин айылдын баласы, биздин жердин кулуну келсин деген ыкма менен шайлап жатып, анан кийин жогорку кеңеште регионалдык баланс бузулуп калышы ыктымал деген пикир бар биринчиден. Анан экинчиден деги эле жогорку кеңеште регионалдык баланстын болуусу милдеттүүбү? Аябай туура айттыңыз, мырза. Бизде ар бир жарандын мамлекет деген, партия деген, жарандык милдет деген түшүнүгү, маданий түшүнүгү өтө төмөн болуп атат. Мына ошонун кесепетинен Алтынбек мырза мындай жакшы ниет менен эле аракет кылды, бирок жанагы айымдардын укугу, жаштардын укугу мыйзамда так анык жазылган. Мына ошол жазылган үчүн списокко кандай катталып, ошол цензден өтүш үчүн гана айымдар азыркы күнү көбүрөөк келишти. Бул уже чечилген маселе. Партия бул адам болбош керек, бул идеалдык багыт болуш керек. Менин рейтинг кереги жок. Мекен ынтымагы партиясынын социалдык экономикалык программасы, улуттук программасы, жалпы коомго таасир кыла турган эртең өзгөрүүнүн жолу. А эгерде биз ошондой бир пикирлеш адамдар менен парламентке барбасак, ар кимибиз өзүбүздүн жеке оюбузду айтып атып, жанагы добушка болуп атканда биз жеңилип калабыз. Мамлекеттик системаны өзгөрүлбөй, мамлекеттин аткаруу өкмөттөрү туура эмес түптөрүп калат. Мына өз башынан өтүп атып, мына бүгүнкү парламент жанагы 5-6 сазыктын партиялык жетекчилери партия деген түшүнүктү элдин астынан ушунчалык төмөн деңгээлде түшүндү. Эл легендарный парламентти көрүп, депутаттарга да ишенбей калды, партияга да ишенбей калды, чала молдо дин бузат болду. Ошондуктан азыркы күнү 5-6 партиянын ичинен мына 14 партия катышкан. Эми ошол партиялардын ичине кандай убада берет, кандай программа сунуштайт, эми гана түшүнө баштады. Алтынбек мырза, сиз жооп берем деп атасыз. Кыргызстан бүгүн бир округ, эч кандай андай бөлүнүү туура эмес.
Meni gerek bolsa Narындан шайлаш керек, Көлдөн шайлаш керек, Таластан шайлаш керек, Оштон шайлаш керек. Андай бөлүнгөнгө эч кандай негиз жок. Эгерде муну биздин сунуштап аткан болсо, бул бириктирет. Ал региональный кылып биз бөлүнгөндү биз токтотушубуз керек. Ушул именно ушул система менин оюмча таптакыр жок кыла албаса дагы, ал биздин бала деген бул каныбызда сиңген, бул кала берет. Бул сөзсүз жоголбойт. Бирок азаят. Азайышына мен толук ишенем, азаят. Анан кийин биз башка батыш өлкөлөрдүн азыр Темирбек мырза аларда калыптанган деп айтып атпайбы, партиялардын багыттарын, алардын программасын. Биз караңгыбыз деп туруп жүрө беришибиз керекпи? Эскиге артка кайрылып. Биз дагы алдыга жылышыбыз керек да. Бизден ошо партийный лидерлер өздөрүнүн көз караштарын, багыттарын, либералдар ким, консерваторлор ким, например, социалдар, коммунисттер ким деп алар биздин оозубуздан угуш керек. Биз ошолорго айтышыбыз керек. Биздин программа мындай, биз бул багытта кетсек, бул багытка кетебиз, а башка партия мындай болот. Бул жерде программалардын, акылдын атаандашысы болуш керек. Ошондо гана биз элибиз караңгы экен, элибиздин түшүнүгү мындай экен деп элге төңкөгөнүбүз бул такыр туура эмес. Бирок биз учурда атка минерлерибиздин деңгээлин деле көрүп атпайлыкпы? Атка минер деген өзү туура эмес. Атка минер деген термин өзү туура эмес. Атка минер эмес, алар бүт кызматчылар, элдин кызматкери болуш керек. Атка минер деп биз аларды жогору көтөрүп алып, алар башкарып калышат. Бул такыр туура эмес. Элге кызматчы, мандикер деген понятие болуш керек мамлекетте. Макул, мен эске алып оңдойнан да сөзүмдү, биз шайлоочулар тандап алган менеджерлердин деңгээли өтө төмөн экенин, билими аз экенин далилдеп атпайбызбы? Динарайым, бул регионалдык балансты көтөргөнүмдүн себеби бул сизге багытталган суроо болчу. Себеби мындан бир нече күн мурун сиз экөөбүз Твиттерде талкууладык элек бул маселени. Анан сиз жогорку кеңеш регионалдык болбош керек, регионалдык өкүлдөр дагы болуусу мүмкүн эмес, себеби бул коллегиалдык улуттук орган деген пикириңизди айтты эле. Ооба, мен кошулам, бул дагы идеалдуу түрдө. Бирок биз учурда мына Алтынбек мырза иштеп аткан парламентте деле көрүп атпайлыкпы? Бир депутат айым чыгып алып, ушул жерде баткендик депутаттардан канчабыз бар деп сурап атпайбы? Бул бөлүнүү бар да учурда дагычы. Анан ушул бир преференциалдык система менен жеңип коюу мүмкүнбү? Бар, бирок Эркин мырза, мындайда биз унутпашыбыз керек. Бизде азыр сунушталып аткан демилге бар. Анын ичинде 2007 жылдан бери регионалдык жанагы босого атайын киргизилген. Партиялар эгерде ар бир региондун добушун алабыз десе, алар деген сөзсүз ар бир региондордон депутаттарды, талапкерлерди коюп, ар бир региондон добуш алганга аракеттениш керек. Анткени эгерде бир региондордон, бир областтан добуш албай калса, анда өтпөй калат. Силер билесиңер, бизде деген эрежелер бар. Туура, Кыргызстан бул бир округ, бирок ар бир областта биз деген ар бир партия деген 0,7 деген ошол пайыздан добуш алыш керек. Эгерде добуш албай калса, анда деген бир областтан албай, калган областтан алганда дагы өтпөй калышы мүмкүн. Ошондуктан бул ошол туура кылган регионалдык босоголор бар. Ал регионалдык босоголор деген ошентип партияны бүткүл жанагы Кыргызстан боюнча добуш алганга ошондой шарт, ошондой эрежелерди коюп койгон талаптарды, ошол талаптарды партиялар аткарыш керек. Бир жерден, башка региондордон. Анан эми сиз туура айтып атасыз. Бизде тилекке каршы парламентке келген адамдар көбүнчөсү өзүн бир баягы жергиликтүү кеңешке келгенсиптей алып барат. Биз түшүнүшүбүз керек. Парламент бул деген улуттук институт, улуттук демократиялык институт болгон үчүн бул келген депутаттар деген бардык бир улуттун үнүн, кызыкчылыгын коргошу керек. Жалгыз өзүнүн айылын же өзүнүн бир район аймагын карабастан ошол бүт Кыргызстан боюнча ошондой. Бирок биз анын баарын тең бара баратып, ошол партиялардагы, партиянын жетекчилери, биз жарандык коом, журналисттер дайыма ошол жөндө айтып, ошондой талапты коюшубуз керек депутаттардын алдында.
Жогорку кеңеш бул жогорку кеңеш, жергиликтүү кеңеш эмес. ооба, бирок жалгыз гана жогорку кеңеште эмес да маселе. Маселе аткаруу бийлигинде дагы бар да. Министрликтердин портфелдерин бөлүштүргөндө дагы кой бул региондон чыкты, эми бул областтан коюшубуз керек, антпес ортодон арыздашуу чыгат деп, же болбосо өлкө башчысы бир областтан болсо премьер башкадан, спикер башкадан болуш керек деген жазылбаган мыйзамдар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келбеди беле? Туура. Ал деген андай бар, ал элдин да талабы ошондой. Эгерде биз мына барганда биз ошо депутаттарды аймактарга алып барганда дагы эмне үчүн биздин депутаттар келбейт, эмнеге нарындан чыкпайт, көлдүн депутаты жок деп ушундай эл дагы өзү көп айтат, бирок кайрадан партиялар, лидер катары, өкмөт, жогорку кеңеш элдер чибей, элдер чытыш керек. Алар биринчи башташ керек ошону. Бөлүнбөйлү, регионализм, жанагы трайбализмди деген ошол жерден жоюп башташ керек. Үстүнөн. Анткени эл деген турайт бийликти, депутаттарды, лидерлерди турайт. Анан депутаттар өзүлөр деңгээли ошондой абдан мындай паст болсо, төмөн болсо, анда эл дагы ошентип ойлойт да. Ошондуктан бул жерде жогорку кеңеш деген үчүн, бул деген лидерлик институт болгон үчүн булар ошондой лидерлер келип элге ошондой бир мисал катары өзүнүн постоянно ошондой примерлерди көрсөтүп, өзүлөрү дагы ошол примерди колдоп жүрүш керек да. Бизге тилекке каршы андай азыр болбойт. Мен бул маселени айтпай койсом дагы болбойт, темадан чыгып баратабыз, бирок айтышым керек. Ушул регионалдык бөлүнүүнү түндүк, түштүк, батыш, чыгыш болуп бөлүнүбүздү. Ушул карапайым жөнөкөй эл эмес, жогору жакта отурган саясатчылардын кир оюндары да. Качан гана шайлоо келгенде, качан гана өзүнө ылайыктуу бир упай топтой турган учур келгенде, акырын регионалдык деген картаны колдоно калып, анан кийин элди дагы экиге бөлүп атат да. Эгерде ушуну жогору жактан токтотсок, анда жөнөкөй төмөн жактагы эл 1-2 жылда муну унутат. Мен кепилдик берем буга. Алтынбек мырза, эми механизмдер жөнүндө сөз кылалык. Бул преференциалдык системада, мисалы үчүн Италияда 1 кишиге шайлайт, Австралияда 5 кишиге шайлайт, жана башка. Канча бир партиянын ичинен канча кандидатты көрсөтө алат биздин шайлоочулар, эгер сиздин идеяңыз, долбооруңуз жакталып калса? Шайлоочу бир партияга берет, биринчи партияга берет, анан партиянын ичинде бир кандидатка берет. Бир кандидатка. Бир кандидатка. 2 кандидатка, 3 кандидатка да берсе болот. Буга чек жок. Буга ошол өлкөлөрдө. Бирок менин айтып атканым, бир кандидатка берсе, бул туура болот деп атам да. Бир кандидатка. Мына мен колумда азыр мына бюллетень турат. Мына көрүнүп атат силерге. Партияны сызат, например. Анан ошол партия мына жерден бир кандидаты 10-чуну сызсын дейли. 10-чу Асанов. Асановтан бул жерде ошол 10-чудан 14-өө бар да. 14 партияда 10-чу бар да. Эгер бир партияны, например, мына Мекен ынтымагынын 10-чусун Асановду чийди. Бул Мекен ынтымагына кетет. Мекен ынтымагындагы. Эгерде бир болду чийип туруп, бир болдогу 10ду чийсе, Үсөновду чийсе, бул ушуга кетет. Буну асуу бүгүн окуйт. Bundan hiç kıyınçılık yok. Эмнеге сизде бир партияда мен көрүп аткандан 10 эле графа турат, 120 болуш керек анда. Yok 120. No 120 турбайбы. Узундан мындай. Түшүнүктүү. Эми түшүндүм. Бул 120. Бирөөнү гана. Sıktın bazasında turgan bolot. Asuu bugünkü эле жалдыктар bunu okuyt. Ошондо рейтинг чыгат. Эгерде Nobel жанагы форма 2 деген ташыгандагы бул жерде жоголот. Темирбек мырза бүгүнкү күндө көз карашы каршы болуп атпайбы? Темирбек мырзаны бүт Кыргызстанда шайлайт. Лидерда. Ошол эле Темирбек мырзанын списогундагы 15-чи бала бир аябай активный бала болушу мүмкүн. Па Кыргызстанда. Аны алып барып мына бүгүнкүдөй башка жактан эметип койсок, ал өзүн көрсөтө албай калсын. Бүт Кыргызстан боюнча шайлаш керек да. Ошондо бир округ болгондо
ошондо регионализм өзүнөн өзү жок болот. Жок болбосо дагы азаят бул жердечи. Бул жерде мен тактап коеюн. Эгерде 2, 3, 5 кандидатты көрсөтө турган болсо, анда бюллетень жараксыз деп табылат. Анда жараксыз болот. Эгерде 2-3 кандидатты жанагыдай шайлай турган тиги башка өлкөлөрдөгү эме болсо, анда эме талаш жаралат экен дагы, анда элдердин эмесин мындай оорчулук пайда болот экен. Bir кандидатка добуш берген болсо, анда ошол туура болот экен. Ошондо чыныгы лидерлер, чыныгы элдин баасынан өткөн, элдин таразысынан өткөн, элдин мындай фильтринен өткөн инсандар келиши мүмкүн. Темирбек Ишенбаевич, эми башкаларын айтпай эле коеюн, акыркы чакырылышта эле көргөн бир акылга сыйбаган нерселерди көрдүк. Өзгөчө жаңы шайланып келген 15-жылы бир датасы жок арыздарды жазып коюп, ЦИКтын сейфине катып койгонбуз. Анан Куранды кармап, анан нанды кармап ант берип, анан кийин бири-бири менен арыздашып, урушканга, мушташканга чейин барды эле. Мына бир нече күн мурун эле калп айткансам Аида Исмаилованын ордуна келаткан кандидаттын тегерегинде да, мандаттын тегерегинде дагы бир чоң арыздашуулар болду. Анан ушул нерселер жоюлуш үчүн балким чын эле бир ыкмалардын бири болгон чыгардыр бул депутаттар тобу сунуштап аткан система. Эң туура өтө оор маселени көтөрүп атасыз. Эми мен техникалык жактан мени бул Центр избиркомдо иштеп аткан даже Нуржан Кармабеканды билем, юрист. Бул техникалык жактан да, юридикалык жактан да муну чечиш оңой эле. Маселе башкада. Ошо коррупцияга барбаш үчүн, коррупциядан алыс болуш үчүн адамдын өзүн тарбиялаш керек. Адамдын өзүнө билим бериш керек. Бир ой багыттын чечилүү маселесин түшүндүрүш керек. Мына ошол бир ой багыттагы адамдар парламентке барганда гана илимдиктүү болуп, жанагындай партиянын чечими чыгат. Эмне коркунучу бар? Биринчиден, ар бир жаран өзүнүн даражасын көтөрүш үчүн партиянын идеологиясын айтпай, өзүнүн өзгөчөлүгүн айтып, элдин баарын адаштырат. Бул биринчиси. Экинчиси, чыныгы, мисалы үчүн мекен ынтымагында мен көп жылдан бери партиянын программасын, илимий багыттарын билим катары берип, жакшы билимдүү балдарды, ошо Европада жүргөн балдарды, Россияда жүргөн балдарга саясий мүмкүнчүлүк берем деп камдап келдим. Аларды эл тааныбайт. Алар партиянын гана кадыр баркы менен эртеңки күнү парламентке барып ишмердүүлүгүн көрсөтө алат. А бүгүнкү күнү ошол эрежени бузуп ийсек, ким барат? Баягы блогерлер, партиялар издейт. Андай мүмкүнчүлүгү бар адамдарды алар барат да парламентке барганда ичара тытышып, мына бүгүнкү күнү Алтынбек мырза айтып аткандай, жанагы парламенттин туруктуулугу, биримдүүлүгү жок болуп калат. Мына Бабановдун партиясы кантип жарылып кетти. Өмүрөк Черкешевдин партиясы кантип жарылып кетти. Ал эмес, дүңгүрөп аткан СДП партиясы чачырап кетти. Бул партия деген түшүнүктү биз коомго кыйын болсо да, жана бала тарбиялагандай коомдун аңчасын өзгөртүш керек. Мен жана Европаныкын эмне үчүн айттым? Мисалы катары гана айттым. Бизде Кыргызстанда эл жаман деп айта албайм. Жаман балдар болбойт. Туура эмес тарбия берген ата-эне болот. Ошол элди адаштырып аткан саясатчылар. Туура эмес партиянын жолдору. Мына ошол маселени биз бүгүнкү күнү коомдо мына атайын конституция алгандан кийин туура жеткизип, ошол багытта бекем турбасак, эл эртеңки күнү жанагы тууганчылыкка жакын, жетишсиздикке жакын эл таптакыр бийлик бутактарынан үмүтүн үзүп таштайт. Мына ошон үчүн мен ушул аргументти айтып атам. Рахмат. Алтынбек мырза, мен эми жеке суроо болсун. Преференциалдык система кирип калса, сиздин партия өтүп, бирок өзүңүз өтпөй каласыз деген коркунуч барбы? Эми бул эмеде системада бул шайлоо мүмкүнчүлүгү элге берилет. Эл шайлайт. Бүгүнкү түзүлүштө мен бекитем списокты. Мен биринчи болуп туруп алам. Мага жакын адамдарды 10-чу болуп, 10-дун ичинде мага акча бергендерди тургузуп алышым мүмкүн да. Мен ошодо баш тартып атам. Мен ошондо азыр силер айткандай, мен өзүмдүн салмагымды элге салып атам. Мен өзүмдүн эгерде менин жактырган болсо, мен кандайдыр бир мезгилде элге жагып турган болсом, мен шайлаш. Эгер мени эл жактырбаса, мен катардан чыгам. Бул элдин чечими болот. Биз ушундай мендей болуп, лидерлер рискке барабыз керек. Өзүнүн эмесин таразыга коюш керек. Бул диктаторлук, жанагы список менен башкаруу, бул бизге туура келбегенин биз түшүндүк да. Бул мисалы үчүн бүт дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдө мына бул биз азыр сунуштап аткан ачык эл шайласында Бельгия, Нидерландия, Люксембург, Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, Австрия,
Греция, Польша, Словакия, койчу толтура мамлекеттер ушундай ачык түз шайлоо менен келип атат. Алтынбек Турдубаевич, бирок сиздин айтканыңызга мен так жооп берейин. Мен ошол рискке даярмын. мен сиздин сөзүңүздү угуп отуруп, мен дагы бир пикир жаралды менде. Бул жалгыз гана сиздин тобокелдикке салганыңыз эмес экен, риск деп айтканыңыз. Бул сиз бир жоопкерчиликтен дагы бошонуу экен. Өзүңүз айттыңыз, акча алыш керек, акча алынат деп. Анан бир олигархтардан, бай кандидаттардан акча алып, бирок аларга мандат карыз болбой калат экенсиз да. Себеби мына эл мынтип шайлаган эмес, сен убактың келген жок деп кутулуп кетишиңизге да оңой болот экен. Партиянын лидери өтпөй калса, ошондой суроо берип атасыңар да. Анда ал келечектеги шайлоо менен партия бул бир күндүк нерсе эмес да. Например, Темирбек мырза өтпөй калды, бирок ишин токтотуп койгон жок да. Бүгүнкү күнгө чейин кайра күрөшүп келатат да. Өзүнүн идеяларын түртүп, өзүнүн командасын түртүп, эгерде Темирбек мырзанын же менин Алтынбектин партиясы өсүп туруп, өзү өтпөй калса, ал кайрадан ошол күрөшүүсүн, ошол идеясын, ошол ишин жүргүзө берет. Ал жакта командасы иштей берет. Мындан эч ким коркпош керек. Динара. Мен бул жерде жана техника боюнча дагы Алтынбек Турдубаевич менен кичине макул эмесмин. Мен ойлойм, партиялар түзүлгөндөн кийин партиянын лидери сөзсүз парламентке барыш керек, эгерде партиясы тандалып калса. Мен ойлойм, менин сунушум бул жерде кичине ошол техниканы өзгөртүүгө. Биз ушул 2014-жылдан бери сунуштап атканда, биз деген ошол жанагы Темирбек мырза да айтып кетпеди, жанагы жаштардын квотасы, аялдардын да квотасы жоголуп кетип атат. Бирок биз аны деген сактап калышыбыз керек. Анткени бул биздин жетиштигибиз болчу. Мен ойлойм, бул техника менен аны деген жокко чыгарып ийбей, все равно ар бир партияда деген бир 5 болобу, канча адам болсо да бир 10 болобу, же 7 же 5 болобу, мына караштырып көрсөңүз, Алтынбек Турдубаевич, топ болуш керек все равно. Топтун ичине партиянын структурасына, партиянын лидери, сөзсүз аялдар болуш керек. Анткени биз түшүнүп атабыз, преференциалдык система менен биз деген гендерный квотаны да жокко чыгарып ийгенге коркунучу бар. Алдында ойлонушубуз керек. Ошондой да, анан эми сөзсүз эле бүт партиядан бирөөнү тандап, анан кийин лидери тандалбай калса, бир адам келип эле партияны башкача мындай программасында же миссиясында башкача өзгөртүп салат дегенден алыс болушубуз керек. Преференциалдык системада топ сөзсүз болуш керек. Топтун ичинде керектүү жанагы гендерный квота, лидер өзү да жооп берейин. Мен кошумчалап коеюн, бул жалгыз гана гендердик квота эмес, бул улуттардын квотасы, бул жаш квотасы жана мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын квотасы. Динара айым, мындайда бир топту астына калтырып койсо, например, 5 десек, мен бир бол фракциясынан азыр 12 мандат алдык да, алдына 5 калтырып койсок, анда ал 5 арттагылардын голосу менен болуп, бул Залатойдон айырмасы жок болуп калып атат да. Ошондой жерде бир жалгыз лидерди калтырсын деген сунушта болуп атат да. Лидерди калтырган болсо, ал лидер Залатой болот, бирок лидер өзүнүнкүн актайт, сөзсүз алганда. Бирок лидер дагы өзүн таразыга салсы, ал ошон үчүн лидер, ал ошончо кишини бириктире алгандан кийин, өзү жоопкерчиликти алгандан кийин, ал командир, ал бойго өзү солдаттар менен чогуу алып туруп кирсин деген ой болуп атат. Бул бир. Анан кийин жана аялдардын гендер деген, например, 120 списокто 40 аял болуп атат да. 40 аялдын рейтинги өзүнчө салынат. Аларды бизде мыйзам бар. Гендер аялдын ордуна аял келсин, аялдар сөзсүз, например, 12 мандат биз алган болсок, ал жерде 3 аял сөзсүз сакталыш керек. Аялдар 4-чү турган аял, эгерде аялдардын ортосунда, өздөрүнүн ортосунда рейтинг болбосо, 4-чү турган аял добуш ала албай калса, 40-чы турган аял анын ордуна келип калышы мүмкүн.
Ошон үчүн аялдар дагы өзүнүн рейтингин салып өздөрү иштейт. Эч кандай бул жерде гендердик баланс бузулбайт. Алтынбек мырза, Темирбек мырза, Динара айым катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз эгер механизм жөнүндө талкуулай турган болсок, анда дагы башка бир программа кылайын. Ушул платформага сиздерди дагы чакырам, келип бериңиздер. Маселе орчундуу, кызыктуу талкуулашыбыз керек. Чоң рахмат сиздерге. Анан буйруса шайлай турган инсандарыбыз эң кеминде бүгүнкүдөн жакшыраак болсун деген тилек менен эле программаны жыйынтыктайм. Жакшы калыңыздар.